Мен кафешкага бардыгына тууган күнүмө чакырып коюп, өзүм эсиме чыгып калыптыр. Бир күн алдын жумушта кыз айтса, анын эстеп, я даже выходной не взяла. Жумуштан келдим дагы. Даярданайын деп даярданып атып, эсиме келип кетти. Күйөөм барбашы кафешка. Ошого күйөөмө тамак кылып коеюн деп тамак кылдым. Острый курица менен рис. Картошка, пияз, болгарский, курица, рис, томат. Я добавила кетчуп. Баарын куруп, бир-эки аралаштырып, где-то жарым саатка кайнатабыз. Карасам саат болуп калган экен. Ристи салып койдум дагы. Чуркап душка түштүм. Душка түшүп чыккыча тамактапыш муштага келип калыптыр. Ага тамакты салып берип коюп, кандай болуптур деп бир реакциясын көрүп, кичине сүйлөшүп, анан даярдана баштадым. Даярданып маска коюп атсам мушта келип калды эле. Келсе ага дагы коюп коеюн деп, ага дагы маскаларды коюп, полный уход кылып бердим. Эмне кийсем экен деп ойлонуп деле отурган жокмун, потому что алдыңкысында бир кыздын туулган күнүгө барган элем. Ошол жака барганда кийген образымды кие алар экен деп чечтим. Потому что я же забыла, что у меня день рождения. То есть туулган күнүмдү өткөрүп берем деген эсимде жок да. Хотя я все организовала, кафелерди сүйлөшүп, я просто забыла про это. Ошентип чечим кургатайын деп, чечим кургатып атып карасам, ооз ачар болуп калган экен. Чыктым дагы, оозумду ачып, тамактан кичине салып жеп, шашып, кийинип, видео снимать этип коеюн деп ТикТокко снимать эттим. Как вам мой образ? Видео с моего дня рождения я потом выложу.